Mına bilim astınғы kol. Karagla. Bilim anayaktan keledi. Buna her kimin özüngü mınday kıla. Başından başta dene boyungu mınday kıltırıp kolunu alıp kegile. Mınday kıla. Mına ötken temada bir söz aytты kede. Her bir adam mikrokosmos dep. Mikrokosmos degen bu kiçi alam degeni. Demek en karagla. Bilim kolun altında kıla. Mikrokosmos alam jönündögü malumattardın sisteması ne bolot eken? Bilim bolot eken. Bilim bolot eken. Düşündünüz? Bilimlerдің sistemасы, жиындысы не болот екен? Билим. Болду, эми гуманист болуш керек. Экинчи, адилеттүүлүк мыйзамы менен жашаш керек. Үчүнчү, адамзатка, илим билимге ак кызмат кылыш керек. Төртүнчү, илимди адамзатка каршы пайдаланыш керек эмес. Анткени илимдин адамы өтө күчтүү адам болот. Эгер алар кыянатчылыкка пайдаланса, бул апасын. Илимдин адамынын этикасы неме экен? Таза болуш керек. Гуманист, адилеттүү болуш керек. Аны ошол образы бүтүн бардыгы адамдар үчүн үлгү болуш керек. Жарык берип туруш керек. Илим адамынын этикасы мына ушунда. Илимдин азыркы абалы жазалым. İlimdin hazırkı abalı kayсылар дегенде nanotehnologiya, IT технология, инновациялык технология en жакшы даражага жетти. Бирок илим азыр кооптуу абалда турат. Илим эгер агрессивдүү адамдардын, террористтердин колуга тийсе, илимдин мөмөсү бул дүйнөнү жок кылып жибере турган күчкө ээ. Атомдук, ядролук куралдар, химиялык куралдар Mınavlar kovuptu. Demek ilim bir cadı tüzüçü ötü adamzattın önügüsüne zor salın koşsa bir cadı ötü adamlarga kovuptu. Adam zattı yer yüzüden жердин özünü dağın çok kılıcı göre turgan küçük ey oladı eken. Oşo üçün vнимание. Anda nime degende mına uşul жерге kelgende ilim kançalık önükse tarbiya andan aldın жогору болуп адамдыкты сактап калыш керек экен. Түшүндүңөрбү? Ошол үчүн илимдешүү, ааламдашууга биз адамдашууну, адам болууну параллель жооп берип кое алсак гана жер бетиде адам сакталып калат экен. Болбосо илимдин мөмөсү болгон курал адамзатка кооптуу даражага алып келип коюпту.